жылдын 24-25 апрелинде Кыргыздын салттуу музыкасы фондусунун демилгеси менен Калый Молдобасанов атындагы Улуттук консерваториядагы салттуу музыка борборунун салттуу музыка жана фольклор кафедрасынын мугалимдер жамааты салттык музыка тарыхы, сактоо жана өнүктүрүү маселелери аттуу эл аралык илимий практикалык семинар өткөргөн. Борбордук Азия искусстволор академиясы, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган бул семинарга музыка таануу илимдеринин докторлору, кандидаттары, профессорлор Файзулла Караматов, Асия Мухамбетова, Балбай Алагушев, Саида Илеманова, Сагыналы Субаналиев, Камчыбек Дүйшалиев, Фируз Ульмасов, Наим Хакимов, Айгүл Байбек окшогон Ооз-2 салттагы адистик музыкалык өнөрдүн илимий теориялык маселелерин изилдеген илимпоздор катышкан. Салттуу музыкалык өнөрдү алып жүрүүчүлөр болгон 21-кылымдын залкарлары Асек Жумабаев, Нурак Абдрахманов, Нуржамал Таабалдиева, Бакыт Чытырбаев, Руслан Жумабаев окшогон жана ошондой эле жаш өнөрпоздордун катышуусу менен өткөн эле. Мухамбетова Асия Бадулаевна. На нашей секции должно было быть 13 докладов. Но где-то выступило докладчики, по-моему, 10 человек, и выступали люди, которых в программе нет. У нас заседание шло, не знаю, как у вас, у нас очень горячо шло. У нас тоже. Да? Ну, значит, проблема живая. Если люди так живо реагируют, так же, такое вызывает отклик. Аталган семинарда Ооз-2 салттагы музыкалык өнөрдүн өзөгү болгон фольклор, айтуучулук, аспапчылык жана аваздык аспапчылык багыттар боюнча атайын секциялар иш алып барып, окутуу программаларын жакшыртууга арналган сунуштар менен кошо Устат шакирт өнөрканасындагы аткаруучулукка байланыштуу суроолор, салттуу музыкалык өнөрдүн адабиятта жана искусствонун башка багыттарында чагылдырылышы, руханий баалуулуктарга туура баа бере турган угуучу көрүүчүлөрдү тарбиялоо, деги эле эгемендүү эл болгондон кийинки салттуу музыканын абалынын тегерегинде кызуу талкуулар болгон. Жумабайдын асегин бүткүл дүйнө эл билет, жашында турчу дүңгүрөп ырчың асек келди деп, алмаламын ырдаса жүрөгү турат элжиреп, атактуу Мусаң ырчынын алмаламын арнасын, карыганчада менен ала албай жүрөт алмасын.
биринчи жолу жергебизде өткөн салттуу музыкага арналган илимий иш-чара алдыга койгон максатына жеткен. Аталган семинардын жабылуу аземинде окумуштуулар тарабынан мындан ары 25 апрель салттуу музыка күнү катары белгиленип жүрсүн деген сунуш кызуу колдоого алынган эле. Мына ошондон тарта ар жылы 25 апрелде этномузыка таануучулар элдик кесипкөйлүк өнөргө өмүрүн арнаган өнөр ээлери менен биргеликте бул күндү белгилөө менен өнөр майрамын уюштуруп келебиз. Эки миң 13 жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 25 апрель салттуу музыка күнү деп белгиленсин деген токтом чыкканы бабалардан калган улуу өнөргө болгон сый урмат экенин дагы бир жолу далилдеди. ЮНЕСКОнун дүйнөдөгү материалдык эмес байлыктардан шедеври наамын алган ооз-эки салттагы айтуучулук, манасчы дастанчы акындардын өнөрү менен бирге аспапчылык, аваздык аспапчылык багыттар, руханий гүл азык катары залкарлар кастарлаган өнөрдү келечек муундарга жеткирүү бүгүнкү күндүн парзы. Жумалык Кыргызстандын элинин маданиятын сактоого, жаш муундарды руханий башатка сый мамиле жасоого үйрөтүүгө, ооз-эки салттагы кесипкөйлүк музыкалык өнөрдү өркүндөтүүгө салымын кошоору анык.